Телеграмдагы жумуш түрмөгө отургузду. Баңгизат ташууга айыпталган жалгыз бой эне 8 жылга эркинен ажыратылды. Аял өткөн жылдын декабрында иш издеп жатып, күнүнө 4000 сом тапса болот деген жумуштун жарыясын көргөн. Ал Телеграмдан Амина аттуу аккаунтка байланышкан. Алар Баңгизатты белгилүү бир даректерге бекитип, ар бири үчүн 350 сом алса болорун айткан. Аял өз көрсөтмөсүндө ошол убакта баласын жалгыз багып, батирдин ижарасын жана карыздарын төлөй албай ушул ишке макул болгонун айткан. Башында бир жума атайын окуудан өтүп, айтылган даректерге Баңгизат бекиткенди үйрөнгөн. Сыноо мөөнөтүнөн өткөндөн кийин ишке чыккан, бирок экинчи күнү эле кармалган. Ал белгисиз адамдан көрсөтмө алып, ага ылайык 15 брикетти 1-Май районунун аймагында бекитиши керек болгон. Аял бул ишти аткарып жатканда тургундар байкап калып, 102 кызматына кабар берген. Аялды милиция кызматкерлери кармаганда жанынан 12 брикет табылган. Анын 3-өө чөнтөгүнөн табылса, 9-унун кайда катылганын өзү көрсөтүп берген. Бул факт боюнча Баңгизат каражаттарын психотроптук заттарды сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренеси менен иш козголгон. Жалгыз бой эне күнөөнү мойнуна алып, кылган ишине өкүнгөнүн билдирип, баласы апасынын колунда калганын эске алуу менен жеңил жаза берүүнү суранган. 1-Май райондук соту келинди күнөөлүү деп таап, мүлкүн мамлекетке алуу менен 8 жылга эркинен ажыратуу чечимин чыгарды.